Жалал шаарындагы балдардын психоневрологиялык социалдык стационардык мекемесиндеги балдардын бири февраль айынын аягында эле дене табы жогорулап, дарылоого карабай жылыш болбогондуктан кургагучка күмөндөшүп рентгенге тарттырышат. Анын жыйынтыгы жакшы болбогондуктан калган 94 баланын баарын текшерүүдөн өткөрүшөт. Ошо педиатрыбыз карап, температура болгондон анан шектеп рентгенге түшүрдүк. Рентгенге түшкөндө ошол затяжной пневмония дегенде шектеп калып анан полностью балдардын баарын түшүрөлү деп 100% балдарды рентгенге түшүрдүк. Юрфага алып барып 4 баланын эмесине подозрение дешти. Анан мен ошо туп диспансердин директору Бурун Курманалиевнага кайрылды. Бурда жеке сразу реакция кылып, эпидемиологдорун, фтизиатрларды жиберип, бул жерден полностью балдарды обследование жүргүзүштү. Ошондо ушундай микро эмелери, палочкалардын микробтору 17 баладан чыкты деп аныкташты. Андан кийин 1 жума, 2 жума өтүп дагы кайра полный повторный анализ алганда 3 баланыкы таза чыкты. Ошентип дарыгерлердин текшерүүсүнөн кийин 14 баладан кургагучук оорусу аныкталат. Белгиге кетүүчү жагдай алгачкы бейтап бул ооруга күмөндөлгөндө эле облустук кургагучка каршы күрөшүү борборуна кайрылуу болгон эмес. Арадан дээрлик 1 ай убакыт өтүп, тагыраагы апрель айынын башында гана ооруга шектелген балдардын саны өскөндөн кийин кайрылуу жасалган. Биздин ооруканадан кургагучук оорусу табылып атат. Мен рентгенге түшүрүп койдум балдарды. Ошого сиз жардам берсеңиз деген коңгуроо жасады. Барганда ошо рентгенден ошо 4 баланыкы сразу рентген анализге тактадык да, анан калган анализдерин чыгара баштадык. Андан кийин бардык балдарды ошо 95 баланын бардыгын текшердик, бардыгына манту койдук, какырыгын алдык, бактериоскопия деп, жен экспертке алдык, анан хайн тест дегендерибиз бар, эмжет, ошолорго бүт анализдерди алып отуруп, анан ошо акырында где-то 11 ошо апрелдерде биз ошо толук текшерип 14 баладан чыкты да. Мындай шалакы аракети менен балдардын өмүрүн коркунучка кептеген аталган мекеменин дарыгери жумуштан алынган. Ал эми жетекчисине чара көрүү боюнча сунуш берилген. Шаардык мэриянын ошол көрүүчү замга тапшырма бергенбиз. Ошол өзү ЧПКсын өткөзүп, ошол жердеги шалакылык кылгандар боюнча иш-чара көргүлө деп, иш-чаранын жыйынтыгы боюнча ошол жерде иштеген медик персонали кызматтан чететүү боюнча сунуш бериптир. Адан чыккары ошол жерде жетекчисине сунуш бериптир. Ошол багы эмеси боюнча ошо кызмат жетекчисине. Айтор шалакылык кылган медицина кызматкери жөн гана жумуштан кетип кутулган. Ал эми ооруну жугузуп алган балдар 2 айдан бери дарыланууда. Дарыгерлер балдарды дарылоо дагы бир нече айга созуларын билдиришти. Кызыгы арадан 2 ай өтсө да оору кайдан жана кантип жукканы тактала элек. Эми бири-биринен жукту дебем, так но баладан жукту, мындан деген далил жок да. Далил жок. Анан сотрудниктерден жукту дегендери далил жок. Алардан деле урган адам жок. Группа риска деп коет, ослабленный балдар, иммунитеттери аябай начар балдар да, буларчы. Иммунитеттери начар болгондо байланыштуу, мисалы үчүн жана сахарный диабет, ошо нар жактан ушу бирөө түшкүрүп берсе деле ошого жугат да. Ошондой мааниде булардын иммунитеттери өтө начар. Эми аба менен жүрөт бул палочка, бардык жерде жүрөт да бул палочкачы. Эми азыр мен мисалы үчүн именно ушундан жукту, тигинден жукту деген источникти таба албай жатабыз. Өлкө түштүгүндөгү жалгыз балдардын психоневрологиялык социалдык стационардык мекемесинде ар кайсыл аймактан келген 95 бала бар. Аларды 70тен ашык кызматкер карайт. Белгиге кетсек, Жалал Абад облусунда өткөн жылдын 5 айында эле 369 адам кургагучук менен катталса, быйыл салыштырмалуу ал сандар 50гө аз. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Дуолдаев, Жалал Абад облусу.